Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга Борбор калабыз Бишкек шаарынан жалындуу ысык салам айтабыз. Бүгүн сиздерге Тез кабардын мына ушул чыгарылышында Бишкектеги Ак өргө конушунда жаңы курулган мына ушул сатыла турган өтө кооз, өтө мощный үйдү көрсөтмөкчүбүз. Жакшылап көңүл буруңуздар, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Аллах насип кылса, бул үй сиздердики иншаллах. Бул Ак өргө конушунда жайгашкан. Ак өргөнүн Үркөр көчөсү. Бул тарапка 400 метр түп-түз барсаңыздар Лев Толстойго чыгат. Андан бир аз эле нары жүрүп, кайра солго бурулганда Киркомдон чыккан, поезд жолдон өтүп, жогору ТЭЦ-2ге жогору чыгып кеткен Барпы Алыкулов көчөсү. Ал жактан бери келсе болот. Мына бул көчөдөн солго бурулуп эле Лушихина көчөсүнө чыкса болот. Негизи бул үйгө Үркөр көчөсүнө 200 метр жүрүп, тетиги жерден Лушихина көчөсүнөн бери бурулуп кирсеңиздер болот. Ал көчөгө чыккандан кийин нары жүрсөңүздөр, Кока-кола жайгашкан, мечит бар, мектеп бар ал жакта. Лушихина көчөсүнөн, анан Барпы Алыкулов, Лев Толстойдон маршруткалар өтүп турат. Үркөр көчөсүндө мына электр линиясы бар, газ бар, центральный канализация бар, интернет бар, бүт шарт мүмкүнчүлүктөрү бар көчө. Анда мына ушул үйдү көрсөтүүнү баштайлы. Дарегин сиздер жакшылап түшүнүп алдыңыздар. Бир чекеден көрсөтө беребиз. Дубалынын чек арасы мына көрүп турасыздар. Ошол наркы чекеден бул жагы ушул Пескоблок дубалга чейин келип такалат. Газды ушул жактан тартып келип киргизген. Үйдүн сырткы фасады дагы, ал эме дубалдын сырткы фасады дагы бүт бирдей термопанель сыяктуу өтө бир заманбап жылуулук каражаттары менен жасалган. Өтө сонун туугандар. Жери 3 сотык, кызыл китеп бүт документтери бар экен. Бул жерге болсо мына үйдүн алдына кире турган жагына чоң дарбаза койгон, калиткасы сол тарапта. Домофону дагы бар. Үйдүн алды аябай кенен. Мына кенен площадка, оң тарапта болсо навес жасалып, анын астына очоккана кылган. Эки очок, чоң казаны бар, анан орто казаны бар. Бурчта барбекюсу шишкебек бышырганга. Нар жагынан суу чыгат, газ киргизилген, светтерин койгон, ушундай сонун кылып жасаган. Үйдүн алдына ушундай өтө заманбап көрүп турасыздар. Брусчатка басып чыккан. Бул жактарга чейин айланып өтсө болот. Үйдүн алдында болгону бир арча дарагы бар. Үйдүн алды кенен, дубалдардын ички тарабын ушундай көрүп турасыздар. Жакшынака кылып кооздоп жасап чыккан. Үйдүн артында дагы, анан батыш жагында дагы 1 метр аралык калтырылган. Оң жагында болсо 2 метр аралык калтырылган. Үй 3 уровеньде курулган, подвалы да бар. Биринчи кабат, анан экинчи кабат. Узун туурасы 8,5 13,5. Мына бул биз турган тарабы узундугу 13,5 метр, ал эми бул жагынан эсептегенде нары 8,5 метр кетет. 13,5га 8,5 260 чарчы метр чыгат. Түнкүсүн дагы аябай жакшы көрүнөт, анткени те үстүнө бра лампаларды дагы коюп, аябай кооз жасап койгон. Үйдүн чатыры баягы жумшак кровля менен жабылган. Өстүрмөлөрү, суу түтүктөрү бардыгы кагылган. Камера көзөмөл коюлган, экинчи кабатында балкону бар. Бул жер мына кире бериши тепкичи куюлган, кафелденген, балясына перилалары бүт бардыгы сары таш менен жасалган. Үйдүн мына көрүп турасыздар, соколу жерден брусчаткадан 1 метр бийик көтөрүлүп турат, бирок подвалы бар. Үйдүн асты бүт подвал. Ушул үйдү туугандар 270 миң долларга шашылыш сатууга койду. Андыктан үйдү курган инсандар дагы аябай үйгө маани берип курдук дейт. Андыктан насип кылып калса сиздердин үйүңүздөр болуп калышы мүмкүн. Мына чыкканда эле туугандар чоң эшик, бурон эшик экен. Аябай жакшы эшикти коюптур. Андан өтүп эле туугандар үйдүн ичине кирип келдик мына. Үйдүн ичи аябай сонун ремонт болгон. Азыркы жаңы мода классикалык ремонт болгон туугандар. Бир жак чекеден тааныштырып көрсөтө берели. Мына сырткы эшиктен киргенде эле оң жакта мына домофон койгон. Сырттан бирөө келип звонокту басканда бул жактан көрүнүп турат. Ачканга, жапканга мүмкүнчүлүк бар. Бул жер мына коридору туугандар, коридордун төрүндө тепкичтин оң тарабында мына атайын шкаф койгон, күзгү койгон, нарагында санузел бар. Мында болсо тепкич, астына үстүнө чыгат турган тепкич жасаган, бүт жарыктарын коюп чыккан. Бүт үйдөгү
Дуалдын ички тарабы краска болгон туугандар. Азыр заманбап ушундай болуп калбадыбы? Жана Tikkurila деген өтө сапаттуу красканы колдонуптур. Бул биринчи бөлмөсү, мына ашкана туугандар. Ашканада бүт бардык шарт бар. Мына киргенде эле сол тарапты карай турган болсок, ушу астынан үстүнө чейин бүт ашкананын эмерегин жасап чыккан. Бул Г формасында турат. Оң жак төрүнө чоң муздаткыч койгон, микроволновка, бул жагында болсо духовкасы бар. Бүт бары Hansa фирмасыныкы экен. Андан кийин бул жакта идиш жуучу жайы, бүт электроточкаларын дагы коюп чыккан. Светтери дагы үстүнөн жанып турат. Бул жакта болсо газ печкасы, үстүндө вытяжкасы менен. Бул жер эме тамак бышыруучу жайы. Мебелди аябай сонун жасаптыр, молочный цвет деген, же болбосо белый жемчуг деп койсок болот. Бул жагы болсо мына аралчасы, аралчада дагы ушу аял кишинин тамак бышырып иштешине аябай ыңгайлуу. Бул жагын мына рабочий зонанын астын, полун бүт кафел кылып койгон. Бул жакта болсо чай иче турган орундугу, мына көрүп турасыздар, 6 кишиге бир үй бүлөгө атайын орундук даярдаган, стол, анан 6 креслосу менен. Бул жакта бир чоң терезеси бар. Ал эми күн чыгыш тарабында дагы бир терезеси бар. Бүт германский профиль менен терезелерин коюп жасап чыгыптыр. Столешный дарчасы же болбосо подоконниги дагы бүт ошол өзүнүн түсүндө коюлган. Мына караңыздар, потологу дагы жасалган, трекер лампалар коюлган. Мындай бир өзгөчө жалбырак сыяктуу необычный деп коебуз, ушундай бир люстраларды аскан. Анан бул жака телевизор койгонго, кондиционер койгонго ушундай бир бүт бардыгын расчет алып жасаган. Дымоходу бар ар бир бөлмөдө, вытяжкасы. Анан мына караңыздар. Мына ал алеги майда өтө сапаттуу ламинанттан басып коюптур. Бардык бөлмөлөрдүкү ушундай экен. Эми туугандар, мына сырттан киргенде сол жакка бурулуп кирели. Сол жакта зал, холл жайгашкан туугандар, мына аябай заманбап ремонту менен мейманкана болуп калат. Мунун туурасы 4 метр. Ал эми узундугу бир 8 метрдин тегерегинде болуп калат, аябай чоң бөлмө. Терезеси көчө жакта жайгашкан, бирөө батыш жагында болуп калат. Бул эшиктен киргенде эле бул жерге атайын 10 кишиге орундук жасаган. Стол, стулдарды бүт койгон туугандар, көрүп турасыздар, бир золотистый тим эле буттары менен бардыгы жалтырап турат туугандар. Ал эми столдун бети болсо ушундай гранит, мрамор таш экен туугандар. Буну бир 5-6 адам зоргон ары бери жылдыра турган ушундай 10 кишилик орундук, чай иче турган. Ал эми потологу болсо мына трекер лампалар менен жасалып, 2 чоң люстра илинген. Бул жака болсо көрүп турасыздар, өтө заманбап фирменный жумшак эмерек койгон. Муну дагы атайын заказ менен ушул жерге койдуруптур. Бул болсо бельгийский килем экен. Бул жакта болсо мына көрүп турасыздар, ушундай бир заманбап ТВ зона жасаган. Көрдүңүздөр? Чоң LED экран, телевизорду койгон. Астындагы өзүнчө текчелери менен, электроточкалары менен жасаган. Бул жактарын болсо нарагын өзүнчө, берагын өзүнчө текчелери, шкафы менен бардыгын сонун кылып жасап койгон туугандар. Көрдүңүздөр? Полу ламинат. Бул жагында бир терезеси бар, нарагында бир терезеси бар, пардалары тартылган. Заманбап ремонт болгон. Анан биринчи кабатта эч кандай отопление батареясы жок. Водяной теплый пол. Отопление системасы подвалдан ысыйт да. Биринчи кабатты бүт водяной теплый пол кылган. Ал эми экинчи кабаттагы жашай турган, уктап эс ала турган бөлмөлөргө батареяларды коюп чыккан. Эми бул жакка жүрүңүздөр. Бул жакта болсо мына көрүп турасыздар, атайын ушу биринчи кабатка күзгү койгон, комоту менен туугандар. Бул жагына атайын шкаф койгон. Бул шкафты дагы аябай заманбап жасаптыр туугандар. Мына көрүп турасыздар, бүт майда чүйдө коюп койгонго, кийим, кече, идиш, аяк бүт барын койгонго шарт мүмкүнчүлүк. Гүлдөрдү дагы уже коюптур бөлмөгө. Бул жакта болсо ушу биринчи кабаттагы общий санузел. Конок келсе дагы, бала чака дагы ушул санузелде болот туугандар. Мына бул жер болсо жанагы кийим сушилканын орду. Алды, асты жагы мына көрүп турасыздар, кир жуучу машина коюлган, прачечный, полу дубалы бүт жанагы 60га 120лык чоң кафелден жасалган. Бул жагында вытяжкасы, форточкасы, анан бул жакта болсо мына күзгүсү, раковинасы менен кошо жасалган. Бүт бары мына көрүп турасыздар, Gappo фирмасыныкы экен. Бул жакта болсо мына унитаз коюлган, инсталляция болуп жасалган. Бул жакта ошо атайын ушундай смеситель менен. Бул жагында болсо душевая кабина, көрүп турасыздар. Бүт трубаларын болсо ошо дуалдын ичи менен тартып, төрүнө текче жасап койгон. Бул жагында стеклянный тоскон туугандар.
Бул биринчи кабаттагы көрдүңүздөр санузел. Анан бул жака электрический теплый пол дагы коюп чыгыптыр. Эми экинчи кабатка чыгалы, сиздер алыстабай туруңуздар. Биз эми мына жарымын көрсөттүк тугандар. Экинчи кабатка тепкич, подвалга тепкич бүт бетондон куюлган. Асты үстүн бүт тепкич кылып жасаган. Анан перилалары бүт бары мына перила балясыналары бүт бардыгы баягы каленый айнектен жасалган тугандар. Көрдүңүздөр? Тепкичи дагы кенен, мына чыгып келе жатканда бул жака да бир необычный лампаларды коюп чыгыптыр. Экинчи кабатта 3 спальня бар. Чыкканда эле мына маңдайдагы эшикти ачып, балконго сыртка чыкса болот. Бул жагыда бүт мына германский профилдерден эшик терезелери жасалган. Балкону дагы ачык балкон. Перила балясыналары ушундай сары таш менен жасалган. Анан ушул жерде көрсөтүп коюшум керек. Мунун атын билбедим, бирок мына бул бир термопанель сыяктуу жылуулук каражаты, анан сырты ушу кадимки сары таштай экен. Эмне материал мен түшүнбөдүм, өтө заманбап материал деп атат. Бул үйдүн алды балкондон аябай жакшы көрүнөт экен. Мынакей, көрдүңүздөр? Бул жагы Лушихинадан киресиздер. Бул жагы ошо Лушихина Алыкулова жактан киресиздер, ылдый жагы Лев Толстойдон келесиздер. Локация сонун тугандар. Эми келиңиздер. Кайра үйдүн ичине кирели дагы бөлмөлөрдү чекеден тааныштырып көрсөтөлү. Тепкичтен чыкканда эле оң жакка бурулуп бул жакка киребиз. Жанагы мынау айнек перилаларды койгон усталар мынау жерди кой эле экен, ушул жерде коюп берет экен. Аны ушу усталар бир-эки күндө келип коюп берет деди. Бул жакта болсо мына көрүп турасыздар, бир уктоочу бөлмө. Балдар бөлмөсү же кыздар бөлмөсү. Чакан, узун туурасы бир 4x4 16 квадраттын тегерегинде чыгат. Пардасы илинген, отопление батареясы коюлган, килем салынган тугандар, полу ламинат паркет деп койсок болот. Люстрасы да бир өзгөчө, чекелеринде кичи лампалары бар. Бул жагы мына ошо балдардын кийим кечеси үчүн атайын ушундай эмерек, крашенный эмерек жасалып коюлган. Бул эми же балдарга, же кыздарга бөлмө, детский да. Андан кийин бул жакта дагы бир бөлмө бар. Мунун дагы аянты ошондой эле. Муну дагы ошондой эле ремонт кылган, түсү дагы бирдей. Бул жактарга атайын ошо балдардын кроваттарынын астына ушул жактан жарык түшө турган кылып, ушундай бир заманбап стилде жасап чыккан. Люстрасы дагы өзгөчө. Бул бөлмөдө дагы эмереги балдардын кийим кечеси үчүн ушул жакка коюлган. Терезеси ошо жол тарапта турат. Килем салынган. Бул жака бир балага кроват, нарака бир балага кроват коюп койсо болду. Сонун болот. Мынаны бул жерден эле жандырып өчүрүп турса болот экен. Отопление бар. Бул дагы же балдарга, же кыздарга бөлүнгөн бөлмө. Ал эми бул жакта болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү бар, өтө заманбап шарты менен. Мынакей. Охо! Пай. Караңыздарчы мына. Ата-энелер үчүн, жашоо үчүн бүт бардык шартты түзүп койгон. Мынандай 2 кишилик ата-энелер үчүн, 2 жаш үчүн заманбап көрдүңүздөрбү? Кроватты койгон, матрасын салган, люкс сон матрасын салыптыр өзү дагы. Сыртын жааптыр, балыштарын коюптур, 2 жагына 2 тумбучка коюп, анан лампаларды түшүрүп койгон. Мынандай өзгөчө бир люстра койгон тугандар. Бул жагын болсо мына декоративный рейка, анан ушундай жыгач өңдүү эмерек менен өтө сонун кылып заманбап жасап койгон. Бул жагы болсо жеңебиздин күзгү комоту боёнгуч жайы. Терезеси жана астындагы кухняныкындай эле чоң ошо көчө жакта жайгашкан. Отопление батареясы коюлган. Бул жагында дагы бир терезеси бар. Пардалары бүт тартылган, полу ламинат. Эми бул жакка кире турган болсок, мына бул жакта эмне болушу мүмкүн? Көрсөңүздөр тим эле таң каласыздар. Мына сол жактагы эшикти ачып, бияка кире турган болсок, гардеробный, ата-эненин бүт кийим кечеси ушул жакка жайгашат. Бүт шкаф даяр. Мына бул эшиги дагы стеклянный, чекелери нержавейка кара түстөгү. Ушундай бир өзгөчө эшик экен. Муну каяктан таап алып жасаттырып койдурган билбейм, бирок өзгөчө экен да. Бул жагы болсо мына ортодон экен, ачканда эле ичинде мына ата-энелердин жуунуучу бөлмөсү. Бул жакта болсо көрүп турасыздар, гаппо раковина койгон, күзгүлөрү, нарагында текче, форточка, вытяжка, инсталляция, унитаз. Бул жагы болсо мына ваннасы. Көрдүңүздөр? Бүт баарын сонун кылып жасап, полу дубалын кафел кылып койгон. Бул эшиктери дагы аябай жакшы сонун ачылып жабылат экен. Мына үй деген ушундай болот да тугандар. Үйдү курсаң ушундай курушуң керек да өзү.
Өтө сонун куруптур. Анан бул жакта болсо, ошо бала чака үчүн чакан ажатканасы бар экен. Муну дагы ушул жака өзүнчө куруп коюптур. Мына раковина күзгүлөрү менен экен бул дагы, көрүп турасыздар. Бүт полу дубалы кафел болгон 60га 120лык вытяжкалары менен инсталляция болуп жасалган, тем более аябай сонун. Эми келиңиздер, ылдый түшөбүз дагы подвалды көрөлү. Алыстабай туруңуздар, бул үй сиздерге насип кылып калышы мүмкүн. Жарык мына бул жактан кирип турат экен. Үйдүн проектиси дагы өтө жакшы болуптур. Кааласаңыздар, бул үйдү куруп атканда ушу нөлдөн баштап кургандан берки анча-мынча тартылган видеолор бар экен. Аларды көрөбүз десеңиздер, аларды көрүп койсоңуздар болот экен. Анан кошуналардан дагы сурап койсоңуздар болот экен. Үй кандай курулду депчи, анткени кошуналар дагы көрүп туруптур да. Биз подвалга түшүп келдик. Түшкенде эле мына төрдө чоң зал. Көрдүңүздөрбү? Бул спорт зал болуп калат, же болбосо кинотеатр болуп калат. Дубалы бүт ак түстө боелгон, потологу тегиз, жарыктары, электроточкалары бардыгы коюлган. Полуна болсо ушундай мрамор өңдүү ак түстөгү кафел басылган. Тепкичтен түшүп эле оң тарапка биринчи эшиктен кире турган болсок, бул жакта ушул бөлмөнү кыргыз бөлмөсү кылып, бул жака кереге ууктарды коюп, ушундай бир кыргыз бөлмөсү шырдактар менен ушундай жасайын деп план кылган экен. Эми ар кимге ар кандай, балким мейманкана, балким спорт зал, балким кинотеатр жасап алсаңыздар болушу мүмкүн. Үстүндөгү залдын асты ушул чоң бөлмө. Узундугу бир 8 метр чыгат, ал эми туурасы 4 метр чыгат. Эки люстра, электроточкалары, эки жагына форточкасы бүт баары коюлган. Анан эшиктер дагы бүт баары заманбап российский эшиктер коюлуптур. Тепкичтен түшүп бул жака жүрө турган болсок, бул жакта отопительный системасы жайгашкан туугандар. Караңыздар, теплый пол, полный подвалдыкы. Мына ушул подвалдагы кафелдин асты бүт водяной теплый пол. Ушул коллектор аркылуу бөлүнөт экен. Ал эми үстү болсо 2-кабат менен 1-кабатка ошо теплый полго, анан батареяга кеткен ушу трубалары. Бул система ушул насос аркылуу бияктан жылып келет. Бул болсо Навейн фирмасынын газ печкасы, ушул менен эле үйдү ысытып жылытса болот экен. Газды киргизип койгон. Бул жакта болсо бойлер 150 литрби, 200 литрби, үстүндөгү душевойлорго бүт ушул бойлер чоң аристон аркылуу суу барат экен. Канализация трубасы дагы ушул жак менен түшүп, анан сыртка тартылып, центральный канализацияга туташтырылыптыр. Мында дагы форточкасы бар экен, жарыктары коюлган, эшиктери коюлган, бүт бардыгы законный. Эми келиңиздер, туугандар, биз сыртка чыгайлы. Үйдүн баасын айттык, Үйдүн баасы $270,000 кеми бар. Үй жаңы курулган, кимдир бирөө үчүн курулду туугандар. Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр дагы колго киргизип алып койгонго аракет кыла бериңиздер. Үй чындыгында жакшы үй. Локация Ак Өргө. Барпы Алыкулова, Лев Толстой, Лушихиналардын кесилишине жакын жерде. Үйдүн алдындагы кенен жери 3 соток экен. Анан бул жакта болсо, мына күнчыгыш тарабында башында айтып өттүк, 2 метр жер калтырылган деп айтпадыкпы? Бул жакта ушу төргө барганда сырткы ажаткананы жасаптыр. Ажатканадагы ушу канализацияга туташтырылып, теплый полдору менен бүт бардыгы жакшы жасалыптыр. Бул эми сырткы ажаткана сөзсүз түрдө керек нерсе. Үйдүн артында дагы 1 метр аралык, бул жөн эле бош эле турат экен. Газ ушул жагынан келип кириптир туугандар. Ушул бардыгын көрсөттүк, эч нерсе калган жок. Мына бул жерге же нарака бир тапчан коюп аласыздар, же болбосо арчанын нарагы бурчка тапчан коюп алсаңыздар дагы болот. Аябай жакшы болот. Бул жака мына суусу чыгарылган, идиш аяк жууганга болот. Бүт сырты кафелденген, чоң казан койгон бул жака, барбекюсу, анан кичи казан, куурдак, аш-баш басканга. Ушул үй $270,000 кеми бар. Вариант жок, желательно вариант жок экен. Нак акча болсо, ушу нак акчанын эсептешкен жакшы экен да. Анда мен жыйынтыктаймын. Мектепке жакын, бала бакчага жакын жерде бала бакча бар деди. Анан бул жакта ошо мечит, анан жогору Гагарин көчөгө чыкканда жана Кыргыз Гагаринадагы чоң мечит деле бар. Ага чейин мына Кока-Коланын бир жагында Лушихина көчөсүндө дагы мечит бар. Лушихинадан маршрутка өтүп турат туугандар. Андан бери түз эле 200 метр кирип келсеңиздер, ушу оң тарапта ушул көчөдө туугандар жайгашкан.
Үй чындыгында жакшы үй болуптур. Жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар. Мен жыйынтыктаймын. Аманчылыкта көрүшөлү. Биздин кызматыбыздан ыраазы болуңуздар. Амин.